Бүгүн 4-июнда Бишкек шаарына Өзбекстандан 350 автобус алып келүү боюнча келишимге кол коюлду. Келишимге шаардык транспорт башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Эмилбек Онкуев жана эко жүргүнчүлөрдү ташуу жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Капар Усубаматов кол коюшту. Ага ылайык аталган компания Өзбекстандын Самавто заводу чыгарган Isuzu Япон маркасындагы автобустарды алып келип, 1-июнга чейин ишке киргизет. Эки тарап бул жааттагы меморандумга өткөн айда 11-майда кол коюшкан болчу. Автобустарды сатып келүү боюнча фирманы тандоодо ачык сынак болгону же түз сатып алуу ыкмасы колдонулганы тууралуу маалымат айтылбады. Меморандумга ылайык ушул жылы эко жүргүнчүлөрдү ташуу компаниясы Бишкек шаарынын каттамдарына газ менен иштеген өзбек өндүрүшүнүн Isuzu брендинин 350 экологиялык автобустарын жеткирүүгө милдеттенет. Мындай ири көлөмдөгү контрактты ишке ашырууга белсенген эмне болгон компания? Бул тууралуу кыска экскурс жазадык. Эко жүргүнчүлөрдү жеткирүү жоопкерчилиги чектелген коому туура 1 ай мурда, тагыраагы 2021 жылдын 4-майында мамлекеттик каттоодон өткөн жаңы ачылган фирма. Кайсы бир ишмердиги боюнча төккөн төлөмдөрү же каржылык ресурсу тууралуу маалымат жок. Юстиция министрлигинин сайтында ишкананын негиздөөчүсү Жумабаев Микаэль, ал эми директору Усубаматов Капар Касымбекович деп көрсөтүлгөн. 34 жаштагы Жумаев Микаэльде мындан тышкары автобилинг сервис жоопкерчилиги чектелген коому да бар. Фирма каржылык жаатында иш алып барат. Микаэльге ушул жылдын 13-январында кайра катталган. Ага чейин бул компанияга Ташиев Рустам Рахимович ээлик кылчу. Кошумчалай кетчү жагдай бул фирмага Бишкектеги Kia Motors автоунаа салону таандык. Бишкектин вице-мэри Руслан Акылбеков тараткан маалыматка караганда, алып келинген автобустар үчүн мэрия казынадан акча төлөбөйт. Унааларды сатып келген фирмага маршруттук линиялар берилет. Белгилей кетсек, Бишкекте Кытайдын газ менен жүрүүчү автобусун сатып келүү боюнча Шыдыр жол KG фирмасы да катуу аракеттерди көрүп келген. Бирок жакында Бишкек мэриясы фирма милдеттемелерин аткарбай жатат деген. Күнөө менен келишимден чыгуу ниетин жарыялаган.